Саламатсыңарбы? Менин атым Абазбек Абдулдаев. Мен болсо элдик бийлик жана плюс маалымат бийлиги деген мен түзүп жүрөм. Азыркы элет көйгөйлөр менен биригип ал жерде атайын эмгек келишим түзгөнбүз. Менин өзүмдүн максатым ошо силерге элет көйгөй көтөргөн маселелерди эме кылып. Жакында мен баягы айылдыктардын паспорту жөнүндө таяр кагаз алып келип таштайм. Анда 33 суроолор бар, ошону толтурушат. Ар бир айыл өкмөттө 4төн эле өкүл иштейт. Ошонун ичинде элет көйгөйүн алып кетип аткандар бүтүн соц тармактагылар ошол иштейт. Мага биринчиден баягы кандидат болуп арыз жазышат. Андан кийин ошол мен окутам бир айлап. Бир айлап окуткандан кийин кайра ошодон экзамен алабыз. Окутканда бүтүн профессионал болот. Экономический жакты бүтүндөй кантип арыздарды, кантип талаптарды жазыш керек, олордун баардыгын окутабыз. Ошондой эле бүтүн торговый жактарындагы элдин товарларын алып туруп кайра бизге эме кылып камсыз кылыш керек. Экзаменден өткөндөн кийин андан кийин көөлүк берилет. Ошо мүчөлүк эмесиме көөлүк берилет да ошол менен иштейт. Кимде ким кайра баягы экзаменден өтпөй калгандар капа болбосун, алар менен иштеше албайбыз да. Бүтүн өз аракет кылып иштешкендерге. Кийин экзаменден өтүп эткенден кийин анан айлык берилет. Айлык 13 числода, 20 числода, 30 числода айлык берилет. Кийинки келгенде сөз паспорту таркатам. Ошондо баягы ошол 4 адамдагы соцфонддогу социальный жакты карагандардан башка 3-өө сөзсүз баягы конкурс түрүндө алынат да. Иштин мазмунун айтып койсоңуз. Иштин мазмуну ошол элеттеги мисалы үчүн бир айыл өкмөттө 9-дан кем эмес чакан ишкана ачуу негизги милдет да. Рахмат сизге, чоң рахмат.